Арыбет.ком медиа порталынын ийгиликтүү инсандар берүүсүнүн бүгүнкү коногу Бишкек гуманитардык университетинин социалдык психологиялык факультетинин деканы, философия илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз СССРнин Илимдер академиясынын илимий кызматкери, Скрябин атындагы Айыл чарба институтунда доцент, профессордун милдетин аткаруучу, социалдык, психологиялык жана социалдык иштер тармагы боюнча 50дөн ашык илимий иштердин, анын ичинен 2 монография, 5 окуу китебинин автору, анын жетекчилиги менен 3 кандидаттык диссертация корголгон Кыргыз Республикасынын социалдык кызматкерлери ассоциациясынын президенти Оразалиев Эрик Садыкович агайыбыз болмокчу. Мен өзүм Сары өзөңүнүн кулуну болом. Гембулун деген ысык атада айыл бар, ошол жерде туулганмын, ошол жерде мектепти бүткөнмүн. Андан кийин иштедим. Чарбада 1-2 жылда иштеп, анан мурунку Свердловск деген шаар, азыр Екатеринбург деген шаар бар Россияда, ошол жакта Уральский деп мамлекеттик университеттин философия жана психология факультетин бүткөнмүн. Бүтүрүп эле келип академия наук, улуттук академияда аспирантурасында окуп, ошол жерден жактап 78-жылдан баштап 95-жылга чейин Айыл чарба институтунда эмгектедим. Мындай айтканда, ал убакта Айыл чарба институту эң алдыңкы окуу жай болчу. Аякта мыктылардын баары ошол жака өтөбүз деп аракет кылчу. Ошол университетте балдарга философия менен психологияны окуп, аягында акыркы жылдары Айыл чарба институтунун мугалимдери, студенттери, коммунист студенттери да мени парткомдун, ошо институттун парткомунун катчысына чейин шайлашкан. Жаш болсом да ошо иштеп бердим. Андан кийин СССРдеги мамлекет кулады, жок болду. Айыл чарба дагы өзү кризиске түштү. Ветеринарларга кереги жок болуп калды, зоотехниктерге кереги жок, баары эле фермер болду деп, баары эле мал доодо да болот, агроном да болуп кетти бир киши, фермерлер өздөрү. Анан ушул БГУда гуманитардык университетте жаңы адис ачылып атат, сиз келиңиз деп, ошол ректор анда Болжурова Шенкузадыкына болчу, ошол чакырып келип бербейсиз, иштеп бербейсиз деп, мен ушу 95-жылдан баштап ушу гуманитардык университетте эмгектенип жүрөм. Анда социалдык кызматка араң кабыл алганбыз. 15 бала келип, эптеп окууну бүтөйүн дегендер кирген ошондо. Ошондо кафедра эмес, бир кафедра, библиотека, китепкананын бир кафедрасы болчу эле, ошого бизди кошуп койду, ошого мүчө болуп, ошо кафедра болуп кабыл алып баштадык, окутуп баштадык. Ошондон бери ушул күнгө чейин зак кафедра болуп көп жыл иштедим. Декан болуп бир 15 жылда болуп калды, иштеп жүрүп. Эми ушул кичинекей, мындай айткандай, биография десеңер ошондой. Чындыгында мен өзүм илимдин кишисимин. Илимге көңүл бургам, 27 жашымда эле ушу философия илиминин кандидатын диссертациясын жактаганмын. Андан кийин докторский жактадым. Мен эми өзүмдүн илимдик проблемам социалдык философия менен социалдык психологияда. Ошон үчүн эмгегим дагы, бүт эмгектерим ушул социальный психология тармагында. Статьяларым, китептерим дагы. Бирок акыркы жылдары психологияны мен социалдык кызмат менен байланыштырып, ушул жагынан дагы кичинекей жылдырып атам. Илимди дагы, аспиранттарым дагы, студенттер дагы. Жашоо өзү
өтө мындай айтканда өтө татаал нерсе. Жашоо деген оңой эмес. Убакыт бирөөлөр айткан экен акылмандар, адамда эки гана душман болот деп. Бул убакыт жана карлык деп коет. Убакыт самат эле өтүп кетет экен. Ошондуктан жаштарга каалайт элем, окуйм дегендерге убактыны такыр абдан пайдаланыш керек да. Убакыт деген самат өтүп кетет. Пайдаланып кесипти тандап алгандан кийин ошону казыш керек. Казганда дагы ошонун мындай айтканда тамырын, мындай айтканда илим жагынан көбүрөөк ой жүгүрткөнгө, мындай айтканда фундаментальный эмгектерди көбүрөөк окуп, тим берип ошого психологдор айткандай ошого өзүңдүн жүрөгүңдү, өзүңдүн мүнөзүңдүн, өзүңдүн темпераментин ошого бериш керек. Ошондо гана бир мындай жакшы натыйжага жетет деп ойлойм да. Кийинки суроо мындай да, ошол ийгиликтерди багындырган албетте сизге убакыт талап кылынды да. Ошон үчүн негизи ошол жаштарга бизге үлгү болуш үчүн үлгү катары айтсаңыз, ошол сиз негизи эртең менен турганда кандай турасыз, кандай китептерди окуйсуз, кайсыл маалда жатасыз, ошолор жөнүндө айтып берсеңиз, биз ошолорду сиздей болуп аракет кылганга мүмкүн болсо. Автомат бул мындай да, бул деген абдан кыйын нерсе. Кыйын бул. Бирөө айткан экен, эң Сократ деген болгон. Мен аябай сыймыктанып, кыйын акылман экен да Сократта. Эмне эң оңой нерсе деп сураганда айткан экен, эң оңой нерсе бул акыл айтмайт. Акыл айтмай абдан оңой нерсе экен деп айтып турду. Эмне эң кыйын нерсе эмне адамга десе, бул өзүн өзү таануу. Өзүн өзү таануу. Адам көрсө өзүн билбейт экен. Ошон үчүн канчалык өзүн потенциалыңды аракет кылып, менде бар экен, генетический, социалдык жактан ушундай бир потенциалым бар экен, мен тим эле жүргөн экенмин, жалкоолонбой муну чыгарышым керек экен деп. Ал любой адамда, баарыбызда бар. Ойлобой калыш, албетте бул жалкоо, атасы тиги тукумунда булундан эчтеке чыкпайт, ал туура эмес, ал туура эмес гипотеза да. Бүт адамда эң мындай айткандай чыгармачылык күч бар. Кудай берген, табият берген адам. Ошон үчүн биз кыргыздар жалкообуз да. Жалкообуз. Эми жалкообуз деп азыр кадимки эле жаш балдар чыгып атпайбы, азаматтар чыгып атпайбы. Деги айтам да, ошондуктан өзүн таанып, бирөөгө акыл айтканды токтотуп, өзүмчүл да болуш керек деп ойлойм. Өзүм деген өгүздөгү күчүм бар дегендей, өзүнүн потенциалын чыгарганга аракет кылыш керек адам. Бизде азыр анча-мынча көп эмес, анча-мынча мына бул глобализация деп атабыз. Мына жана смартфон деп атабыз. Бул адам, студенттер өздөрү ички руханий өзүнүн күчтөрүн уктатып жатат да. Уктап атат ал күчтөр бар. Мээде дагы, ички дүйнөсүндө дагы, эмне үчүн оңой нерсе. Мында ой жүгүрткөндүн ордуна бул смартфон менен оңой гана жоопторун алып атат. Бул айтканда, орусча айтканда, от внутреннего разговора к внешнему восприятию, к экранному восприятию деп коет. Бүт экран аркылуу болуп калды. Адам, биздин балдар, жаштар, студенттер көрүп калганда 3-4 студентке турушат коридордо. Тим эле бапылдап сүйлөшүп атышат. Жанына барып сурасаң, эмне деп атат бул бапылдап десе, билбейт. Ал укпайт аны. Көрдүңбү кандай, мындай айткандай, акыбал кандай. Бири-бирибизди укпай калганбыз. Биз андан көрө тиги смартфонду карап, ошол жактан жооп таап алабыз. Значит, бул эмне? Бул деген коомдо мындай айткандай өзүмчүл, өзүнүн дүйнөсү болуп, өзү экран. Ошо экран болду, ошо менин жашоом деген образ болуп баратат. Бул абдан коркунучтуу. Бул деген жалаң Кыргызстан, бул глобальный болот ба? Глобальный политика, глобализациянын политикасы эмне? Бүт элди, Кытай болобу, американец болобу, португалец болобу, өзбек болобу, муну бүт массовый кылып коюш керек. Адам массовый адам болуш керек. Эч убакта
мындай өзүнө бөлүнүп мен өзүмчө инсанмын, мен адаммын дегенге жеткирбеш керек. Колдон келсе баарын баягы койдой болуп эле сен баарыңар окшошсуңар, баарыңар ошондой милдетти дегенде ошол болуп атпайбы? Айла жок. Бирок ошонсу дагы кыргыздын өзүнүн улуттук маданияты бар, руханий мындай айткандай мүнөзүбүз бар, өзүбүздүн ички дүйнөбүз бар. Кыргызбыз биз дегенде кочевникпиз. Биз өзүнчө биз бөлөкпүз совсем. Ал мен деле жана социалдык кызматты жана форумда келгендерде айттым. Жакшы, биз алабыз силерден. Европадан алабыз, Даниядан алабыз, Россиядан даже алып атабыз казыр. Бирок керек болсо Россиянын дагы баарын албай туруп, жакшы жактарын алып туруп, биз өзүбүздүн улуттук социалдык моделин түзүшүбүз керек. Ошондой эле психологиянын деле өзүбүздүн моделин, өзүбүздүн эмебиз бар, өзүбүздүн дүйнөбүз бар кыргыздын, өзүбүздүн мындай айта манасыбыз бар десек керек болсо, ошонун баарын ошондой глобальный мындай айтканда потокто биз өзүбүздүн желегибизди көтөрүп турушубуз керек, кыргыздын желеги. Вот ушул жагынан дагы мен айтып кете элем, спортту айталы, маданиятты айталы, искусствону айталы, олимпиадаларды, эл аралык олимпиадаларда кыргыз балдар кыздар алдыңкы кичинекей эле биз мамлекетпиз. А кандай жеңишке жетип атабыз? Өтө оңой эмес. Бизде бар экен да потенциал. Ошондуктан мен айтат элем жаштарга, жаштар жакшы. Чындыгында бул глобализацияга чейин мындай айткандай муундун мамилеси баары эле окшош болчу. Мурунку 50 жыл айталы, 30 жыл мурун, 25 жыл мурун муундардын мамилеси окшош болчу. Бирок азыр жана глобализация болгондон кийин совсем бөлөкчө азыр. Совсем бөлөк болуп калды. Бөлөк десем кандай десем, бул мындай айтканда кыйыныраак болуп калды, муундардын байланышы, мамилеси кыйыныраак болуп калды. Эмне үчүн дегенде бир эле мисал, психологический бир эксперимент айтып берейин. Азыр эмне деп коет? Цифровой деп коет. Цифровой разрыв деп коет. Ата-энелери менен өзүнүн балдары менен, неберелери менен кадимкидей мамилеси үзүлүп калган. Үзүлүп атат азыр. Эмне үчүн дегенде ата-энебиз биз өзүбүздүн неберелерибизден үйрөнүп атабыз азыр. Муну смартфонду кандай алыш керек деп. Ал деген уже проблема. Баягы статус, авторитет деген ата-эненики кадимкидей мындай муундарды, кичүү муундарында жок болуп баратат, азайып баратат. Ошол бул дагы чоң проблема. Ошондон өзүңөр билесиңер, мындай айткандай жаштар азыр көбүнчө ушул техника менен жанагындай информацияны көп эметип, көбүнчө бул ата-энелерге убактылары дагы жок. Ата-эне дагы өздөрү дагы караса такыр таасирин бере албай атат. Мен атым Асель Тентигенова, ушул кафедрада Эрик Садыкович менен чогуу иштейм. Эрик Садыковичти мен 15 жылдан бери билем. Биринчи окууну мектепти бүтүп келгенден кийин университетке тапшырып, социалдык кызмат багытына. Анан ошол кезден баштап агайдын сабак өткөн лекцияларын аябай кызыгып угуп, агайдын багы параларына кызыгуу менен келчүбүз да. Андан кийин ошол 5 жылдык социалдык кызматкерди бүткөндөн кийин анан кафедрада, агайдын кафедрасында иштеп калдым. Биринчи агайдын инсандык өзгөчөлүгүн айтып кетсек, анда агай ар бир студентке, ар бир мугалимге ушул жерде иштеп аткан ар бирине бир
өздөрүнө жарашыктуу мамиле кылат да. Бир да жолу мындай агайдын катуу айтып баягы коллектив ичинде ушинтип башкарганын көргөн эмесмин. Агайдын жумшак айтып, жумшак эле сөз менен жеткиликтүү кылып ар бир мугалимге же болбосо студентке жеткиликтүү эле акырын айткан сөздөрү менен баягы жеткиликтүү болот да.